Кече 7 август күнү кечки саат 20:10 чамасында Ички иштер министрлигинин нөмөт бөлүмүнө маалымат келип түшкөн. Кой Таш, Айылын, Аблесов, Сейден, Дүйшөнбекұлы көчөлөрү. Өкмөт тараптан жокпу? МВД тараптан? Алмоч өзүнчө берет азыр. Саламатсыздарбы? Урматтуу Дастан Артисбекович, урматтуу депутаттар. Кече 7 август күнү кечки саат 20:10 чамасында Ички иштер министрлигинин нөмөт бөлүмүнө маалымат келип түшкөн. Кой Таш, Айылын, Аблесов, Сейден, Дүйшөнбекұлы көчөлөрүнүн кесишинде белгисиз адамдар тарабынан 3 жерден жол тосулган жана курал жарактар атылып жатат деп. Маалымат түшөрү менен Чүй облустук Бишкек шаардык ички иштер органдарынын Ички иштер министрлигинин кызматкерлери окуя болгон тарапка жөнөшкөн. Ал жерге барып, эң негизги милдети Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздукту сактап, жарандардын ден соолугуна жаракат келбеген иш-чара үстүндө ишти алып барышкан. Эгерде кыскача токтолуп кетсем, кечеги окуя боюнча саат 20:42 чамасында Чүй областык ооруканасына Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин Альфа тобунун кызматкерлери денесине жарат алып түшкөндүгү боюнча маалымат келген. Ооруканага ыкчам тергөө тобу өз учурунда барышкан. Ал жерде окуяны тактагандан кийин Аламедин райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштарды жана жоруктарды бирдиктөө реестрине катташкан. Саат 21:00 чамасында 150 адамдар Атамбаевдин үйүнүн коросунун сыртына чогулушуп, таштар менен ургулап дарбазаны ачып кирүүгө аракет көрсөтүшкөн. Саат 21:30 чамасында үйдүн сыртында турган адамдар корого кирип барышып, эки тараптын ортосунда салгылашуу болуп, үйдүн коросунан өрт чыккан. Саат 20:40 чамасында үйдүн ичинен Атайын отряддын кызматкерлерин барымтага алышып, ок атуучу куралдарын тартып алышкан. Альфа тобунун 6 кызматкери барымтага алынгандыгы боюнча факт Аламедин райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктөө реестрине катталган. Саат 20:45 чамасында КСДПнын саясий кеңешинин мүчөлөрү Фарид Ниязов, Кыят Исмаилов, жана Мирбек Айтикеевдер чыгып, элдерге Атайын отряддын кызматкерлеринин багынганын, Атамбаевдин үйдүн ичинде экендигин жарыялашып, кайрадан Атамбаевди кармоого кошумча күчтөр келип жаткандыгын айтышып, үйдүн тегерегин жана жолдорду күчөтүлгөн тартипте курчоого ала башташкан. Саат 23:15 чамасында Кой Таш, Айылын, Аблесов жана Дүйшөнбекұлы Сейдендин көчөлөрүнүн кесишиндеги тосулган жолду ачуу максатында барган милиция кызматкерлерине жол тосуп турган 20-30 чакты адамдар таштар менен урушуп, натыйжада кызматтык автоунаалар талкаланып, кызматкерлер жарат алышкан. Анын ичинде Чүй областык ички иштер башкы башкармалыгынын башчысы Самат Курманкулов башына таш тийип, оор абалда Бишкек шаарынын 4-чү ооруканасына жаткан. Азыркы учурда Самат Курманкулов 2 жолу операция жасалды, акыбалы оор, өзүнө келе комада. Андан тышкары да 4 кызматкер жаракат алышкан, алардын бардыгы бүгүнкү күндө больницада дарыланып жатышат. Саат 02:30 чамасында 5 күнгөй, Көкжар жана башка жакынкы айылдардан Атамбаевдин тарапташтары келишип, Көкжар, Бишкек, Кой Таш унаа каттамын жаап салышкан. Саат 03:30 чамасында Кой Таш, Айылын ички иштер министрлигинин жетекчилиги, тактап айтканда министр орун басары Курсан Асанов, Алмаз Оразалиев, Жогорку Кеңеш депутаты Кодуранова, саясий ишмер Равшан Жээнбеков, Мирбек Айтикеевдер менен жолугушуп, сүйлөшүү иштерин жүргүзүп, саат 04:00 чамасында Бишкек, Кой Таш унаа каттамы бардык жерден ачылган. Саат 04:30 чамасында милиция кызматкерлери Кой Таш айылын толугу менен чыгарылып кеткен. Анткени ар кандай күчтөр пайдаланып, коомдук саясий абалдын курчусун түзүшү мүмкүн болчу. Дагы бир белгилеп кетүүчү учур, милиция кызматкерлери Кой Таш айылынын аймагына коомдук коопсуздук камсыздоого барган учурда колдорунда эч кандай курал жарак болгон эмес.
Жалпысынан Кой Таш айылында орын алған массалық башаламандыққа байланыштуу 6 факт кылмыш катталган. Анын ичинде биринчиси бир эл баштык фактысы, бир массалык башаламандык, бир барымтага алуу фактысы, бир адам өлтүрүү, 2 адам өлтүрүү аракет жасоо. Аталган кылмыш фактыларынын натыйжасында жалпы 44 адам медициналык жардамга кайрылышкан. Анын ичинде Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Альфа тобунун бир кызматкери курман болгон. 5 кызматкер жана бир жарандык адам реанимацияга түшкөн. 14 адам стационардык дарыланууга жөнөтүлгөн. Анын ичинде 7 кызматкер жана 7 жарандык адам. 23 адам ар түрдүү жарат алышкан. Анын ичинде 11 кызматкер, 12 жарандык адамдар болгон. Урматтуу депутаттар, дагы бир жолу белгилеп кетким келет. Коопсуздукка тартылган кечээги биздин кызматкерлердин колунда эч кандай курал жарак болгон эмес. Биздин негизги максат элдердин тынчтыгын, мамлекеттик коопсуздук сактоо максатында ал жака барганбыз. Кимде кандай суроо болсо бериңиздер, жооп берүүгө даярмын. Рахмат, Жумбек Абдулдаевич.